39-күн. Бүгүн менин жашоомдун жаңы күнү. Бүгүнкү күндөн баштап баарын кайрадан баштайм. Мен өзүмдүн билимдеримдин бардыгын окуучуларыма өткөрүп берем. Мен үлгү боло ала турган эң мыкты наставник болом. Окуумдун 90%-ын өзүмдүн мисалым менен өткөрөм. Мен идеал боло албайм, бирок кайда умтулууну көргөзөм. Мага менин наставниктерим көргөзгөндөй кылам. Мен ишенем, эң жакшы окутуу, эң жакшы билим мугалим өзүнүн үлгүсүнүн көргөзгөнү. Жакшы мугалим көргөзөт, профессионалдык мугалим айтып берет, а чыныгы мугалим шыктандырат. Мен шыктандыруу жолун тандайм. О Кудай, мен билем, өзүмдүн устаттарымдан алган билимдерди берем деп мен өзүмө эң чоң жоопкерчиликти алып атам. Бирок мен ага даярмын жана түшүнөм. Же менин окуучуларым жакшы жакка өзгөрүшөт, же мен берген билимди колдонуп, же мурда кандай болсо ошондой бойдон калышат. Мен аларга өзүңдүн убактыңдын 60%-ын жаңы билимдерди алууга, 30%-ын убактыңды билимиңди практикада колдонууга жана 10%-ын келечекти пландаштырууга жумшоо маанилүү экенин түшүндүрөм. Жана маанилүү эмес, окуучулар кайдан окушат? Менден окушабы же башка бирөөдөнбү? Эң маанилүүсү алар алган билимдерин практикада колдонгону. Акылмандардын сыры алар ыйык китептегилердин баарын практика кылып турушат. Жана алар өзүн алып жүргөндү, өзүнүн эмоциясын башкарганды билишет. Бул адам үчүн эң маанилүү, анткени жер шарында азгырыктардан сактап турат. Максатка умтулуу жакшы сапат. Бул өзүңдө болгон нерсеге шүгүр кылып, чоң нерсеге умтулуу дегенди билгизет. Сен азыр кимсиң, ошого ыраазы бол жана чоң нерсеге жеткенге умтул. Эч убакта бар нерсеңе эле канааттанып жүрө бербе. Күндө биз мындан да мыкты болууга аракеттенип турушубуз керек. Жана мен окуучуларыма менден ашып кетишине үйрөткөнгө аракет кылам. Жакшы устат бул өзүнүн кыйын окуучуларды тарбиялаган устат. Мен ошондой устат болом. Мен бактылуумун. Мен кимдир бирөөлөр үчүн наставник боло алганыма жана өзүмдүн окуучуларыма бардык билимимди берем. Мен түшүнөм, мен бөлүшүп аткан билимдер көбөйүп атат. Гөлгө дарыялар, өзөндөр агып кошулуп эле турбастан, гөлдөн суулар агып чыгып турушат жана гөл дайыма таптаза болот. Эгерде гөлгө суу агып кошулуп гана турса, бул гөл акырындык менен сазга айланып калат. Адамдын мээсинде да ошондой болот. Аны дайыма билим алуу жана практика кылуу менен курчутуп туруу керек. Адамдын мээси жөн эле тура бергенде дат басып кеткен металлга окшош активдүү иштеп турбаса бузулат. Эч жакка агып кетпеген суу сазга айланат. Так ошондой эле адамдын мээси эгер аны колдонбосоң, өзүнүн жөндөмүн жоготот. Акылдын куштугу, ойлонуу ылдамдыгы жоголот. Мен ишенем, мен окуучуларыма кемчиликсиз болууга жардам бере алам жана түшүнөм, көп эмгек талап кылынарын бирөөнү чеберчиликке үйрөтүү үчүн. Ал үчүн өзүңдүн окуучуларыңды шыктандырганды билишиң керек. Бири-бирин толуктап, адамдар чогуу иштеш үчүн жумушту уюштура билүү бул дагы чыныгы чеберчилик. Мен өзүмдү жакшы наставник болуш үчүн жөндөмдү өнүктүрөм жана окуучуларымды кемчиликсиз кылууга. Мен түшүнөм жана билем. Өзүн башкалардан жакшы жасайм деп ойлоп жасоо ката ой. Элдик макал бар. Эгер жакшы жасаганды кааласаң, өзүң жаса. Мен муну көп жолу уккам, бирок азыр түшүнөм, бул жакшы ой эмес. Анткени коллективдик акыл, коллективдик результат баарынан чоң мааниге ээ. Жана мен ушуга ишенем. Мен окуучуларды тарбиялайм. Бул билимдерди элдерге өткөзүп берем. Анткени мен наставниктеримдин жоопкерчилигин алгам. Мен өзүмдүн милдетимди аткарышым керек жана алардан алган билимди, тажрыйбаны кийинки муунга өткөрүп беришим керек. Алардын өздөрүнүн жашоосун жакшыртыш үчүн, жашоосун жаңы бийигирээк деңгээлге көтөрүш үчүн.
Күндөн күнгө дайыма жана бардык жагынан менин жашоом мыкты болуп баратат. Өзүмдүн характеримдин үстүнөн иштеп, күндөн күнгө мен андан да кынтыксыз адам болуп баратам. Жана мен өзүм менен сыймыктанам.